Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, Ден соолук программасынын кезектеги чыгарылышы. Бул жолу биз эне сүтүнө же болбосо эмчек эмизүүгө көбүрөөк токтолобуз. Анткени 1 августтан 7 августка чейин бүткүл дүйнөлүк эмчек эмизүү жумалыгы өткөрүлдү. Дал ушул жумалык аралыгында биздин Жалал Абад облусунда кандай иштер аткарылды, ошондой эле эненин сүтүнүн балага канчалык деңгээлде пайдасы бар, мына ушул боюнча көбүрөөк токтолгонго аракет кылабыз. Андыктан өзгөчө жаш энелерди эле бизден алыстабаңыздар. Ал эми мына ушул энелердин сүтү боюнча, эмчек эмизүү боюнча бизге айтып берүүчү конокторубуз менен тааныштыра кетсек, Кадича Пратова, Жалал Абад облустук медицина борборунун балдар иштери боюнча директорунун орун басары, ошондой эле Зинат Жуматаева, мыкты азыктандыруу долбоорунун Базар Коргон районунун мобилизатору. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Эң алгач эле мына ушул бүткүл дүйнөлүк эмчек эмизүү жумалыгына токтололу. Бир жума аралыгында кандай иштерди аткардыңыздар, кандай жыйынтыктап алдыңыздар? Бүгүнкү күндө ушул 1 августтан 7 августка чейин жыл сайын 170тен ашык өлкөлөрдө бүткүл дүйнөлүк эмчек эмизүү жумалыгы өткөрүлүп келет жыл сайын. Бул 1991 жылы ушул энелердин 6 айга чейин жалаң гана эмчек эмизүүнү колдоо жана коргоо жумалыгы деп 91 жылы кабыл алынган. Ошол жылдан бери жыл сайын бизде саламаттык сактоо министрлигинин буйругун келет. Жыл сайын ушул энелерди эмчек эмизүү жумалыгын өткөрүп келебиз. Быйыл дагы ошол эле жумалыкты өткөрдүк. Мына 1 августтан 7 августка чейин бүт жерлерде, район шаарда, бүт Жалал Абад областу боюнча бүгүнкү күндө ушул жумалыкты белгилеп жатышат. Мисалы, кече эле мурда күнү 2-юбилейлик дарыгерлер тобунда Жалал Абад шаарында, ошондой эле Аксыда өтө жакшы өткөрүлүп атат. Ошондой эле Базар Коргондо, бүгүн болсо Сузактын Октябрьский айылында ушундай бир эл менен, энелер менен чогулуш өткөрдү. Ошондой эле бүгүн кече күнү ушу биздин 8-юбилейлик дарыгерлер тобунда ушундай чоң бир энелерди баарын, 6 айга чейинки балдары бар энелерди чогултуп, бул эмчек эмизүүнүн кандай бала үчүн керектүүлүгү, эне үчүн керектүүлүгү, коом үчүн керектүүлүгү, ошондой эле саламаттык сактоо мекемелери үчүн кандай керектүүлүгү боюнча биз энелерди отургузуп, түшүндүрүп, суроо жооп алып, алардын билимин, биздин буга чейин эле биз бир эле жумалыкты күтүп отурбай, 6 айга чейин энелердин эмчек эмизүү сөзсүз керек экенин биз үй-бүлөлүк дарыгерлер топторунда медицина кызматкерлери түшүндүрүшөт. Андан сырткары энелердин топтору бар, ушундай группа поддержки матерей деген бар. Ошондо да түшүндүрүү иштери жүргүзөт. Төрөт бөлүмүндө төрөгөндөн эле түшүндүрүү, ошондой эле биздин үй-бүлөлүк дарыгерлер топторунда дарыгерлер боюнда бар энени ошо антенаталдык уход деп коет. Ошол учурда эле энени, баланы жалаң гана 6 айга чейин эмчек сүтү менен эмизүү жөнүндө ушундай маалыматтарды берип, түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Ошондуктан биз көбүнчө ушундай чогулуштар болгондо ушундай энелер канчалык деңгээлде билгенин да көрүп атабыз. Ошондой эле дарыгерлер мүмкүн болушунча колунан келген ушул балдарга, энелерге кичине болсо дагы жалаң гана эмчек сүтү менен эмизген энелерди колдоп, сыйлап, кичине өзүбүздүн колубуздан келишинче подароктарды бердик. Мындай ошондой эле мындай китептер, маалыматтар бердик. Мына бизде мисалы үчүн мына өткөрүп аткан жерлерде ушинтип мындай кылып элдерди чогултуп, аябай красочный кылып ушундай эмелерди өткөзүп атабыз да. Майрамдык маанайда өткөрүп атабыз деп айтсак майрамдык маанайда өткөзүп атабыз. Дал ушул жумалык боюнча айтып калдыңыз, буга чейин жерлерде өткөрдүк деп. Мына ошол дагы бир жерде өткөрүлгөндүгү боюнча биз алгач видео тасманы көрүп алсак, негизи катышкан энелер кандай өздөрүнө маалымат ала алышты, эмнелерди биле алды, чогуу көрүп алалы, андан ары көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз. Эне сүтү балдарга мыкты азык. Ошондуктан да Салкынай айым 3 баласын 6 айга чейин кошумча тамак бербей, эне сүтү менен гана багат. Болуп өткөн акцияга да ал кошумча маалымат алуу үчүн келген. Ар дайым эле 6 айга чейин, анан 6 айдан арка аз-аздан печенье кошуп, аз-аздан көнгү жөктү. Анан мурундары кайненем карашчу да, өзү тамак берип, өзү пиалага ичирген үйрөтүп, бутылкага ичирбей ошентип үйрөтчү. Эми мунун өзүн карап атам. 6 айдан арака берем деп, азыр 5 айлык бере элекмин.
6 айдан наракка берем деп өзүм аракет кылып. Бүгүнкү семинардан чынын айтсам мен ушу 3-сыныптын төрөсөм да билбеген нерселерим көп экен. 3 балалы болсом дагы бирок көп нерсени, көп маалыматты алдым. Керектүү маалыматтарды алганыма жана башкалар менен бөлүшкөнгө жакшы экен. Мен ушу кошулманы угуп келдим эле. Иш-чара эмчек эмизүүнүн пайдалуулугун даңазалоо жана балдардын ден соолугун жакшыртуу максатын көздөйт. Бул жолку семинар калаада жайгашкан Дача айылындагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда өттү. Анда акылатчандар балалуу, кош бойлуу энелерге эне сүтүнүн баалуулугу тууралуу айтып, катышуучулардын берген суроолоруна жооп беришти. Элге, айрыкча жаш келиндерге, кайненелерге ошо эмчек эмизүүнүн баалуулугу, пайдалуулугу жөнүндө маалымат берүү. Себеби биздин акыркы жылдарда бизнеске айланган кошумча сместерди, ошо жасалма сместерди пропагандалоо өтө катуу болуп атат. Нан, малютка, анан көп келиндер ошо жакшы маанилүүлүгү түшүнбөй, эмчек эмизүүнү, балалыкты түшүнбөй, ошо витаминдерге бай жасалма кошумчалар, ошо сместерди өтөт экен да. Баланын жагын жакшы өрчүшү, баланын тили жакшы өрчүшү, бою, акыл эси, месинин жакшы өрчүшүнү, кандай туура эмизүүнү, мисалы кээ бирки аялдар үрпүнү толук салбастан учун эле салып баланы өзүнүн убактысы 20 мүнөтчө эмизиш керек. Ошолорду айтып түшүндүрдү. Ошолорго көңүл бурдум көбүнчө. Номер 8-үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун кызматкерлери жумалыктан сырткары атайын энелерге жана кош бойлуу айымдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Негизи эле ар бирибиз бардык нерсени билемин деген менен билбегенибиз дагы ошончолук болот экен. Ошондуктан дагы айтат болуш керек, ар дайым өзүңдү өнүктүрүп, өстүрүүгө аракет кыл деп. Анткени өзүбүздү канчалык өнүктүрүп өстүрсөк, бул нерсе өзүбүз үчүн дагы ошондой эле келечек муун үчүн дагы пайдалуу болот экен. Өзүңүздөр тасмадан көргөндөй эле, мынакей 2-3 балалуу болсом дагы билбеген нерселерим көп экен деген энелерибиз дагы бар. Андыктан сиз дагы энелер үчүн, балдар үчүн пайдалуу нерселерди билүүдөн эч убакта тажабаңыз. Эсиңизге сала кетели, бүгүн эмчек эмизүү боюнча кеп андыктан өзгөчө жаш энелер бизден алыстабаңыздар деп айткым келет. Мына жогоруда көрдүк, өткөргөн иш-чараңыздардан бирөөсүн чындыгында эле баягы билбеген нерселеримди үйрөндүм дегендери дагы бар дегендей эле. Эжеке, сиз айта кетсеңиз, сиздер кандай иштерди аткарып жатасыздар? Эмнелерди аткардыңыздар негизи бир жума аралыгында? Биз ар дайым энелер менен иштешебиз, атайын тренингтерди өтөбүз. Азыр ушу жума аралыгында бизде акцияларды өткөрүп атабыз. Ар бир жерлерде, өзүбүз камтыган райондордо, айылдарда азыр ушу эне сүтү менен багуу жумалыгы өтүп жаткандыгына байланыштуу жалаң ушуларды өтүп атабыз да. Ушу айыл өкмөт, активисттер, медицина кызматкерлери менен биргеликте ар бир айылдарда өтүп атат. Бул жерде эмнени өтүп атабыз? Ушу биз негизинен 1000 күндүк мүмкүнчүлүк терезеси деп коебуз. Ушул учурда балдарга көбүрөөк басым жасайбыз. Ушул учурдагы энелердин ушу энелерди чогултуп ошолорго маалымат жеткирип атабыз да. Ушу энеге болгон эне сүтүнүн артыкчылыктары, кайта эле ошо эне сүтүнүн балага болгон артыкчылыктарын жар салып айтып ошо жеткизип келатабыз. Негизи буга чейин ошол эле сиздердин долбоордун негизинде Нокен районунан Базар Коргон, Аксы райондорунун мобилизаторлору келип айтып берген. Ал эми ошол эле аралыкта айталычы, Базар Коргондо, мисалы, сиз Базар Коргондо иштейсиз да. Ал жердеги энелер мисалы ушул эле баланы эмизүүдө канчалык деңгээлде баягы эрежени сактай алышат экен, канча жашка чейин эмизишет экен, ушундай эле билбегендер чыктыбы сиздерде дагы? Ооба, биз башында ошо тренинг өтүп жатканда энелерди чогултуп ушу маалымат берип аткан учурларда мен баламды ушу 1 жашка чейин эмгизип чыгарып койгом, 6 айынан чыгарып койгом. Төрөлгөндө эле баламды тойгуз албай өткөм, эмчегимдин сүтү суук экен деп, кошумча тамак берип баштагам деп 6 айга чейин эле уже тамактарды берген энелер көп болду да. Биздин маалыматты уккандан кийин деп баягы өкүнүшүп, анан кийин эми азыр уже балдарын кайра 6 айга чейин эне сүтү менен багууга өткөндөр да болду. Багы 4 айында тамак берип аткан энелер кайра тамагын токтотуп, кошумча тамак берип баштагандар токтотуп, азыр кайта эне сүтү менен багып аткандагы энелер көп да. Ушундай ийгиликтүү окуялар аябай көп бизде.
Сиздин бир сөзүңүзгө кошулам да, баягы сүтүм суюк экен, баламды тойгуза албай жатам деп. Эжеке, негизи медицинада ушундай болобу? Баягы эненин сүтү суюк же коюу болуп бөлүнөбү? Анткени бул нерсени көп кезигебиз. Балам тойбой жатат, сүтүм суюк деп коет. Негизинен бул мен дайыма энелерге айтып келем. Ушу бала бойго болгондо, түйүлдүк болгондо эле бул Кудайым өзү ушинтип жараткан бала эненин мээсине сигнал барат да. Сен ушунча килограмм кыз төрөйсүң же ушунча килограмм уул төрөйсүң же болбосо эгиз төрөйсүң деген сигнал барат. Ошондой эле мээден уже эмеге шунча сүт кылып ушу балага жетиштүү кылып сүт даярдашың керек деген бул биринчиден буйрук катары. Бул психологиялык жактан десек да. Андан кийин дагы бир эмеси, бул баланы канчалык көп эмизсе, сүт ошончолук көп чыга берет. Ошон үчүн биз көбөйөт. Ошон үчүн биз энелерге биз дайыма айтабыз, күндүзү 8 жолудан кем эмес, түндөсү 4 жолдан кем эмес эмиз дейбиз. Анан экинчиден мына сүтүм суюк же болбосо сүтүм коюу же болбосо суусайт күндүн ысыгында деген сөздөр болот го. Бул эненин сүтүндө алдыңкы сүт болот, анан аркаңкы сүт. Алдыңкы сүтүндө негизинен биринчи эмизгенде алдыңкы сүт демет бала. Анда ошол балага бүгүнкү күндө кете турган суунун көлөмүн толук камсыздайт. Анан акырына чейин бир эмизсе, арткы сүттү да эмсе, анда май, белок, кант, ушу балага керек болгон бардыгы азыктар ошол эненин сүтүндө, арткы сүтүндө. Канча убакыттан кийин чыгат? Бул өзү негизинен баланы эмизгенде 20 мүнөттөн кем эмес, жарым сааттан кем эмес баланы эмизиш керек да. Биринчи көкүрөгүн толук эмизип бүтүп, бала тойбой калса, экинчи көкүрөккө өтүш керек да. Биз ушинтип үйрөтөбүз. 20 мүнөт эмбей койгон балдар бар. Болот, бирок ошол бир аз алаксып туруп кайра эмишет да балдар. Негизи балдар ошондой бир аз туруп. Ал эми 6 айга чейинки балдар көбүнчө эмишет. Бирок бизде баягы энелерибиз балам тойбой атат деп, мисалы азыр 1 айдан өткөндө дагы, 2 айдан өткөндө дагы кошумча тамак бериле баштаптыр. Ошол эң туура эмес, себеби дегенде кошумча тамакты бергенде, мисалы үчүн алар эмне уйдун сүтүнөн тамак жасап беришет да, или уйдун сүтүн, или эчкинин сүтү жагымдуу деп беришет. Негизи эчкинин сүтүндө, уйдун сүтүндө казеиндер көп. Бул кийин балада 1 жашка чейин бир дагы цельный молоко, ошо эненин малдын сүтүн же болбосо эчки сүтүн жөн берип болбойт да. Ал ичегелерде кичинекей жарачаларды пайда кылат, язвочкаларды, баланын ичегелеринде язвочкаларды пайда кылат. Ошондуктан биз 6 айга чейин эч кандай суу, бир тамчы суу даже бербестен, эч кандай тамак бербестен жалаң гана эмчек эмизиш керек деп үйрөтөбүз. Андан кийин 6 айдан кийин ошол эле эмчек эмизүүнү дагы деле эмизе беришет, уланта беребиз. Ал эми ошол эле учурда балага керектүү болгон энергияны, ошой балага керек болгон белок, май заттарын жеткизе албай калат деп кошумча тамакты 6 айдан баштап үйрөтүп, баланы 2 жашка чейин эмизүүнү сунуштайбыз да. Бирок азыр эмчектен эрте чыгаргандар дагы көп болуш керек. Сиздер мисалы ошол эле баягы аймактарда жүрөсүздөр да, кабылдыңыздарбы 2 жашка чейин эмискендер канчалык деңгээлде экен, эрте чыгарып койгондор, мисалы 1 жашта чыгарып койгондор бар, жумушуна байланыштуу, башкага байланыштуу. Салыштыра келгенде эрте чыгарып койгондор өтө көп. Анан баласын таштап кеткендер да аябай көп. Акыркы учурларда. Аларга эмне деп айтат элеңиздер? Негизи эле баягы баланы эмчектен эрте чыгарса, энеге кандай зыяны бар, балага кандай зыяны бар? Бала канчалык ушу 2 жашка чейин көбүрөөк эмсе, ошол баланын ден соолугу чың болот, иммунитети күчтүү болот, бою узун болот, ата-энесине мээримдүү бала болуп чоңоет. Ошон үчүн балаңыздардын ден соолугу үчүн, балаңыздардын акыл эсин өсүүсү, өнүгүүсү үчүн эне сүтү менен гана багыңыздар. Эне сүтү бул сиздин балаңыздын ден соолуктагы эң мыкты, акылдуу, ден соолугу чың бала болуп өсүүсү үчүн эң негизги азык болуп саналат. Эненин сүтүн көбөйтүү жолдору барбы? Кайсыдыр бир азыктар менен, эмнелер менен көбөйтсөк болот? Ал үчүн эненин тамактануусу керек биринчиден. Туура тамактаныш керек да. Мисалы, биз 3 маал ысык тамак жесек, эмчек эмгизген эне 5 маал да, 4 маал ысык тамак, 3 маал шамшуң деп коебуз да. Аз-аздан тез тамак жеш керек. Анан дагы баланы тез эмгиш керек. Бала канчалык көбүрөөк эмген сайын эненин сүтү ошончолук көбөйөт. Ошентип эне баласын тойгуза алат да. Анан үй бүлөнү колдоосу керек энеге.
ооба сөзсүз түрдө психологиялык жактан жолдошу, кайненеси баардыгы жардам бериш керек да өзү негизи эмизген аялга. Эмчек эмизүүдө мисалы эмисе баланын курсагы ток болот дейбиз. Эненин сүтү балага баягы ден соолугуна пайда, жагымдуу деп коебуз. Энеге пайдасы барбы? Көбүрөөк эмизгендин же азыраак эмизгендин? Мына туура, аябай туура суроо болду. Себеби дегенде бул жалаң гана эненин сүтү менен эмизүү балага, энеге, мамлекетке, ошондой эле биздин дарыгерлерге дагы пайдасы бар да. Мисалы үчүн баланыкын жогоруда айтып кеттик, бала акылдуу болот, эстүү болот, мээримдүү болот чоңойгондо деп. Ошондой эле аз ооруйт. Ал эми эне үчүн биринчи эле биз төрөт үйүндө эмгенден кийин 30 минуттун ичинде эле, минуттан ичинде баланы эненин көкүрөгүнө коебуз. Бул эмне үчүн дегенде бала батыраак эмсе, энеде кан кетүү азаят. Мисалы үчүн төрөттөн кийин кан кетүү көп болуп, көп энелерди жоготуп алган учур болот го. Ошого пайдасы тиет. Ошондой эле жатындын, бала жаткан жатын тезирээк ордуна, калыбына келет. Анан кийин 6 айга чейин эмизбесе, эмизсе кайра боюнан болуп калуу, бала чоңойтуп боюнан болтурбоого жардам берет. Ошондой эле көкүрөктүн, ошондой эле жатындын рак ооруларынан сактайт. Көкүрөк жана рак. Ал эми өкмөт үчүн десек, чындыгында баягы ошол 6 айга чейинки, 1 жашка чейинки эмизген балдары менен жумушка чыгышат го. Ошол жумушка чыкканда эненин сүтү менен эмген балдар аз оорушат. Дарыгерге аз кайрылышат. Энеси көп баласын көтөрүп дарыгер жүрбөйт. Ошондой эле баягы үйдүн бюджетине мисалы баягы сүт азыктары аябай кымбат да. Туурабы? Бир эле сүт азык, например, 700 сом, 300 сом, 700 сом ушундай кымбат да. Мен азыр баасын билбейм. Эми ошол сүттүн баарын ата эне сатып алыш керек да. Бул болсо даяр тамак. Анан дагы энеге дагы бир пайдалуу жери түндөсү туруп алып кайра тамак жасабайт да. Ошол даяр өзүндө жаткан жеринде баланы эмизип коет. Бул эне үчүн дагы жакшы да. Дал ушул эмчек эмизүүнүн энеге болгон пайдасы дегенде мага өзгөчө жаккан жери ушул энени бир канча оорулардан сактайт экен. Энелер эсиңиздерге сала кетели, жаш энелер өзгөчө мынакей, эгерде балаңызды сиз эмизе турган болсоңуз, көкүрөк рагынан, жатын рагынан сактанат экенсиз. Ошондой эле балаңыз эмип турган болсо, жаңы төрөлгөн энелерде кан кетүүсү бат токтойт деп айтылып жатат. Мына ушундай ооруларга кабылбоону кааласаңыз, ошондой эле балаңыздын ден соолугу мыкты болушун десеңиз, анда сөзсүз көкүрөгүңүз менен өзүңүздүн балаңызды өзүңүз 6 ай бою тынымсыз бир гана өзүңүздүн сүтүңүз менен гана азыктандырыңыз. Бул албетте балаңыздын келечегине дагы өзүнүн пайдасын тиет. Анткени баягы өз убагында ошондой эле өзүнүн белгиленген жашына чейин эмген балдардын мындай ойлоосу дагы жакшы болот деп коет, ой жүгүртүүсү жакшы өрчүйт деп айтылат. Аң сезими жакшы өрчүйт. Негизгиси ушу дагы эненин сүтүндө бул коргоочу зат бар да. Бул баланы баардык ушундай оорулардан коргоп турат. Жана баланын мээсин жакшы иштеткен дагы мындай эне сүтүнүн артыкчылыктары башкача да. Мына ушул боюнча мисалы факт барбы коргоо деп? Анткени дарыгерлер айта берет деген биздин энелерибизде анча ишеним жок да. Анан азыр толтура кошумча тамактар ичип калган үчүн эмне үчүн жанымды кыйнап деп кошумча тамактарды берип салышат. Биз баягы бул суроого мындай жооп берет элем да. Биз ушул эненин сүтү 6 айга чейин жалаң эмизүү боюнча баягындай алтын такта алганбыз да. Ушул боюнча 2018-жылы каттуу мындай изилдөөлөр жүргүзүп, ошондо көп жерде мындай ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, энелер менен кылып, группа поддержка деп энелерден группалар түзүп кылганбыз да. Негизи туура тамактануу, эненин сүтү менен 6 айга чейин, 6 айдан кийин 2 жашка чейин эмизүү, бул көбүнчө биз мынтип айтып, мен өзүбүздүн жөнөкөй тилде түшүндүрөм да энелерге. Мисалы, биздин ата энелер эмне дейт? Ата энесинин бою кыска болсо, каяктан бул узун болот эле дейт да. Бирок практикада биз көрүп атабыз, эгерде туура тамактанса, баланын акыл эси дагы мектептерде аябай жакшы окуйт, кыйналбай окуйт, акыл эси да жакшы болот, бойлору да узун болот, денеси, терилери да жылмакай болот. Ушунун баардыгы ушу туура тамактануудан, ушу эненин сүтүн эмчегин эмүүдөн, анан балдар
ата энеге өтө мээримдүү болот. Эми чындыгында биздин эмебиз боюнча баягы азыр жогоруда коллегам айтып кеткендей ата энелер көбүнчө эмизе албай калганын бирден бир себеби бүгүн социалдык факторлорда. Эми жумушсуздук болгондуктан башка жактарга жумушка кетип калганда айласынан тыштап кетип атышат да. Ал эми энелердин маалыматтуулугу бир топ жогорулады деп мен айта алам да. Мисалы баягы 2-2,5 жыл эмизүү керек деп коет го. Бирок ошол аралыкта эне кош бойлуу болуп кала турган болсо, эмизүүнү токтотуш керекпи же улантыш керекпи? Өзү негизи кош бойлуу болгон учурда деле энени эмизсе болот деген бар да. Эми бизде баягы эненин ден соолугуна карайбыз, ас кандуулугу болушу мүмкүн, жеген тамактары эме болушу мүмкүн. Анан биз өзү негизи сунуштайбыз да, ушул баары бир 2 жашка чейин эмизе албаса дагы ушул боюнда болгондон кийин 1-2 айдан кийин чыгарып койду. Эгерде эненин ден соолугу жакшы болуп, кыйналбай турган болсо, демек эмизерсе болот. Эмизген зыян деп айтылбайт да. Биздин ушу эмебиз тастыкталган да бул. Кошумча тамак киргизүү боюнча кеңештер деп айтып коебуз. Кандай кеңештерди берет болчуңуздар энелерге мисалы? Кошумча тамак 6 айдан баштап берилет да өзү. 6 ай болгон күндөн баштап биздин балабыз 3 тамак кошумча тамак жеш керек. Ал биринчи ошо тамакка үйрөтүп атканда 6 айлык баланы жаңы 6 ай болду. Бүгүн мен кошумча тамакты баштадым дегенде бир түрлүү пюре же бир түрлүү кашадан баштасак болот да. Аны 2 каштан берип, биринчи күнү байкап, ичи каткан жокпу, ичи өткөн жокпу, денесине бир тактар чыккан жокпу, аллергиялык белгилер чыкпашын байкап. Анан экинчи күнү байкайбыз. Эгер денеси таза болсо, терилери таза, ичи каткан жок, өткөн жок, кускан жок, демек экинчи күнү аны көбөйтөбүз дагы 2 кашык кошуп, демек экинчи күнү ал 4 кашык жейт. Ал күнү да байкайбыз. Үчүнчү күнү балабыз жашынакай болсо, дагы 2 кашык кошобуз. Эгер аллергия болсочу? Эгер ичи өткөн болсо, ичи каткан болсо, анда ал дарыгерге барып көрүнөт дагы, тамагын алмаштырганга аракет кылат да, башка тамакка. Негизинен бере берсе болот. Ошентип көбөйтүп, бир жуманын ичинде 10 кашыкка жеткизет дагы, 10 кашыкка жеткиргенден кийин уже бала тамакка үйрөндү. Ал уже 3 маалга өтөт. 3 маал ысык тамак, 2 маал шамшуң. 2 жашка чейинки бала 3 маал ысык тамак, 2 маал шамшуң жеш керек да. Көрсөтүүбүздүн башында эжеке сиз айтып калдыңыз да, баягы мисалы уйдун же болбосо эчкинин сүтүн беришет да, ал балага ичегиге оор пайда кылат депчи. Буга чейинки көрсөтүүлөрүбүздө мисалы ашказанга дагы оор келиши мүмкүн деп айтылган. Кошумча тамакты эрте берүү балага дагы кандай терс таасирлерин бериши мүмкүн? Мына азыр жогоруда айтып кеткендей аллергия болушу мүмкүн, денесине кызылдар ташып кетип, ичи өтүп калышы мүмкүн, ашказанына оор болуп сиңире албай кусуп калышы мүмкүн. Ошондуктан баягы кошумча тамак бергенде да акырындан кошумча тамак өткөрүшүбүз керек болуп атпайбы? Ошондуктан биз мүмкүн болушунча ушул мына биздин жергиликтүү бийлик, биздин ушу массалык маалымат каражаттары аркылуу канчалык көбүрөөк чагылдырып ушу энелерди жалаңгана 6 айга чейин эненин сүтү менен эмизип 6 айдан кийин кошумча тамакты кантип бергенди үйрөтсөк, акырындап биздин бул балдардын оорусун азайтат. Значит, балдардын оорусу азайса, бул деген балдардын өлүмү азаят, өлүм көрсөткүчтөрү азаят. Ошондуктан бул чындыгында бүгүнкү күндүн bir актуалдуу эле суроосу да. Чоң рахмат сиздерге. Чындыгында эле эгерде балаңыздын ден соолугу мыкты болсун десеңиз, анда сөзсүз түрдө балаңызды эмизүүдөн талбаңыз деп айткым келет. 6 ай бою балаңыздын ден соолугу үчүн, келечеги үчүн эч кандай кошумча тамак бербестен көкүрөк сүтү менен эмизиңиз. Ал эми баланы эмизүү бул эненин ден соолугуна дагы, баланын ден соолугуна дагы толук кандуу пайдасын тийгизет. Ошону менен катар эле балаңыздын мээримдүү болуусун, сиз менен дайыма бирге болуусун кааласаңыз дагы, бул эненин сүтү аркылуу балага мээрим барат деп коет эмеспи? Эне менен баланы жакындаткандагы дал ушул нерселер дейт. Андыктан муну унутпайлы, ар дайым сиздин жана өзүңүздүн жакындарыңыздын ден соолугу үчүн кам көрүүнү унутпаңыздар дегим келет. Анткени эгерде оорунун алдын алсак, аны дарылаганга караганда ал да канча жеңил болот. Ал эми биз сиздердин үйүңүздөргө дайыма тынччылыкты каалайбыз. Оорубаңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Эгерде бизди экран аркылуу көрө албасаңыз, анда сөзсүз түрдө биздин социалдык баракчаларыбызга, YouTube каналыбызга катталып күзөтүп барсаңыздар болот. Биз менен бирге болуңуздар.